Даарат алып бүткөндөн кийинки дуа, мусулман адам дааратын толук алып бүткөндөн кийин кайсыл дуаны айтуу керек, эмне деген дуа келген деген маселеде бул жерде Умар радиаллаху анхудан имам Муслим рахимахулло чыгарган хадис келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма минкум мин ахадин ятаваддау фаюсбигул вуду, ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: ким жакшылап дааратын толук алып бүтүп, кимдир бирөө силерден кимдир бирөө дааратын толук алып бүткөндөн кийин ашхаду алла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деп ушул дуаны айта турган болсо, деди, эки шарт караңыздар. Дааратты толук алуу жана андан кийин ушул зикирди айтуу. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Толук алып бүткөндөн кийин ушул дуаны айта турган болсо, ал адамга бейиштин 8 эшиги ачылат. Жана ал адамга каалаган ушул 8 эшиктин каалаган эшигинен кирсең болот деп айтылат, деди. Аллаху акбар. Караңыздар, Аллах субханаху ва таалянын ырайымын, мээримдүүлүгүн. Дааратын толук алып бүткөндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: азыркы дуаны кимде ким айта турган болсо, эмне деди? Ал адамга бейиштин 8 эшиги ачылат. Ошол 8 эшиктин каалаганынан кире берсең болот деп айтылат деп атат. Жөп-жөнөкөй. Ашхаду алла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Бул ошол эки келиме ар бир мусулманга белгилүү. Караңыздар, бул зикир, бул дуа эки бөлүктөн туруп атат да. Биринчи бөлүгү Аллах субханаху ва таалянын жалгыздыгына күбөлүк берүү. Ал ашхаду алла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Эмне деп атат? Эмне деп айтат адам бул дуаны айтып атканда мааниси? Мен жалгыз Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок экендигине, эч бир зат жок экендигине күбөлүк берем деген маани. Аллах Тааланын жалгыздыгына күбөлүк берип атат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул жерден дагы биз бир маселеге көңүл бөлүшүбүз керек. Ал маселе Аллах субханаху ва таалянын жалгыздыгын сактоо. Даараттан кийин дагы ушул бул жерде эмне, ушул эки келиме, ушул эки келименин биринчи бөлүгү болгон бул Аллах субханаху ва таалянын жалгыздыгын, аны жалгыздоону талап кылган келимеге күбөлүк айтылып атат. Себеби мусулман адам Аллах субханаху ва таалянын жалгыздыгын сактабай, ширк амалдарга түшүп кире турган болсо, Аллах сактасын, коркунучтуу. Ширкти баарыбыз билебиз. Бул ал эң чоң күнөө экендигин. Эми бул жерде мынакей, кимде ким азыркы зикирди айта турган болсо, айтканыбыздай ошол улуу сооп деп атат. Бейиштин 8 эшигинин каалаганынан кирет деп. Биринчи бөлүгү демек Аллах субханаху ва таалянын жалгыздыгына күбөлүк берүү айтылып атат. Ал эми экинчи бөлүгү ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Жана мен Мухаммад пайгамбарыбызды айтабыз. Мухаммад Аллахтын кулу. Ал сыйыныла турган зат эмес. Аллахтын пендеси, биз сыяктуу. Ва расулуху, жана бизден өзгөчөлүгү Аллахтын пайгамбары. Мен айтып атат, мен Мухаммад Аллахтын кулу жана пайгамбар экендигине күбөлүк берем деп айтат. Бул экинчи бөлүгү. Демек биринчи бөлүгү бул Аллахка болгон күбөлүк боло турган болсо, экинчи бөлүгү бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон күбөлүк, пайгамбарыбызга болгон ыйман.
Ошол ыймандын күбөлүгү. Мен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды Аллахтын кулу жана пайгамбары деп күбөлүк берем, ишенем деп дааратынан кийин, тазалангандан кийин ушул дуаны айтат. Ушул дуаны айтат. Мусулман адам ушул дуаны ар дайым бир аз эле мүмкүн бизден 20 секунд убакыт алат. Имам Муслим рахимахулла чыгарган хадис. Ушул дуаны окуп жүргөнгө аракет кылыбыз керек. Жана дагы бир ушул дуага кошумча бир дуа келген. Имаму Тирмизи рахимахулла өзүнүн сунанында чыгарган. Азыркы зикирди айткандан кийин Аллахумма жаални минат таввабина ва жаални минал мутатаххирин. О Аллахым, мени тообо кылуучулардан кылгын, жана мени таза адамдардан кылгын деген дуа. Жогорудагы зикирди айткандан кийин, дуаны айткандан кийин ушул дуаны артынан айтуу. Ушуну кошуп айтабыз. Муну дагы алымдар ишенимдүү, амалга жарактуу дешкен. Демек, жанагы биринчи ашхаду алла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух дегенден кийин Аллахумма жаални минат таввабина ва жаални минал мутатаххирин деп ушул дуаны айтабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул айтканыбыздай ошол дааратты толук алып бүткөндөн кийин айтыла турган дуа, зикир.